Региондордун өктүрүү зарылдыгы эмнеден келип чыкты? Элет жеринде жашаган адамдардын жашоо турмушун жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүп, эл иш менен камсыз кылуу менен миграциянын агымын токтотуу зарылдыгынан келип чыкты. Региондордо өнүктүрүү тууралуу жарлыгым чыккандан бери аймактарды комплекстүү өнүктүрүү боюнча масштабтуу иштер аткарылууда. Өнүгүү үчүн жагымдуу чөйрөнү түзүүгө багытталган арбын иштер жасалды. Бизнести негизсиз текшерүүлөрдү кыскартуу максатында мамлекеттик контролдоочу органдардын текшерүүлөрүнө 2 жылдык мораторий киргизилди. Жаңыдан түзүлгөн ишканалар текшерүүлөрдөн 3 жылдык мөөнөткө бошотулду. Экономиканын артыкчылыктуу секторлорунда дем берүү максатында салык мыйзамдарына бир катар өзгөрүүлөр киргизилди. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү жергиликтүү ишканалар үчүн кошумча нарк салыгын 80%га кыскартуу жеңилдиги берилди. Соода логистикалык борборлор, машина тракторлук станциялар жана айыл чарба кооперативдерине киреше салыгы, кошумча нарк салыгы жана мүлккө салык боюнча жеңилдиктер берилди. Экономиканын экспорттук потенциалын жогорулатуу максатында продукцияны сертификаттоо жана стандартташтыруу боюнча жаңы лабораториялык база түзүлдү. Дотациялык региондордо ачылып жаткан өнөр жай ишканалары 5 жылдан 10 жылга чейин киреше салыгын, сатуу салыгын, жер жана мүлк салыгын төлөөдөн бошотулду.